Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттеринин ортосундагы тактала элек чегара тилкелеринин катарында дал ушул биз турган Уңгар тоо дагы бар. Тоо стратегиялык аймак катары эсептелинет. Мында Кыргыз Телекомдун релейлик станциясы жайгашкан. Мен ушул 83-жылдан бери иштейм. Анан берден ушул элде камсыздап, ушу телевидение, радио, связь ушулар менен камсызданып, ушуларды ушу свет өчкөндө дизелден жүргүзүп, переход кылып, 2 айдан 55 күндөн, кээ-бир жерлерде 42 күн бар, ошондой станцияларды чоң высоталарга карап, симен болуп турат. 2016-жылы Кыргыз-Өзбек чегарасына байланышкан бир учур болгон. Андан бери бир да пикир келишпестик катталган эмес. Мен өзүм чегаранын башында менин үйүмөн 2 метр турат солдат өзбектики. Ачык, сеткепетке жок. Тынч азырча. Кудайга шүгүр, эч бир неме жок. Эң чегаранын башында менмин да. Шунда көзүм алсам ошолорду көрөм. Шундага. Уңгар тоонун дал түбүндө Аксы районуна караштуу Мамай, Устукан жана Курулуш айылдары бар. Бул айылдар негизинен Кербен шаарындагы шаар статусуна кирген айылдар. Кыргыз-Өзбек чегара тилкесиндеги айылдардын бейрасмий интернационал айылдары деп да аташат. Умаркуловдор интернационал үй бүлөдөн. Кыргыз жигити 4 жыл мурун өзбек кызга үйлөнгөн. Жашаганыбызга азыр 4-5 жыл болду. Балабыз бар, мына бир уулубуз. Кудайга шүгүр, мына жүрөт. Кербен шаарынын борборунан 10 чакырымдай алыста турган чегара айылдарында сугат жана ичүүчү таза суу, жол көйгөйлөрү бар. Бала бакчага болгон муктаждык курч, бир да мектепке чейинки мекеме жок. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндөн кийин мен сүйүнүп жумушка чыктым. Мен балам кичинекей эле, аны садикке, айылыбызда садик жок. Ошого мен аны караванга 7 километр алыс садикке апарамын. Биздин айылыбызда деле садикти куруп берсе деп суранат элем. Устукан жана Мамай айылдарынын мектеп курагындагы балдар үчүн 8 жылдык мектеп иштейт. Ага быйыл республикалык бюджеттин эсебинен ашкана курулуп пайдаланууга берилди. Окуу жылынын соңуна чейин ашкананын кампасын куруу планга кирген. 2 айылдын тургундары үчүн былтырдан бери республикалык эсептен 17 миллион сомдук таза суу долбоору жүрүп жатат. Муну менен таза сууга болгон муктаждык 90%га жоюлат. 22-жылдын 25 октябрында тапшырыла турган болуп чечилип жатат. Бул скважина ишке толук кирилсе, 119 кожолук, 525 калк адам таза суу менен толук камсыз болот. Чектеш айылдардын инфратүзүмү Кыргыз-Өзбек чегара тилкелеринин толук чечилүүсү менен мындан да жакшырышы мүмкүн. 20-сентябрда Бишкекте мамлекет башчысынын катышуусунда өткөн Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасындагы маселеге байланышкан жыйынга Кербен шаардык кеңешинин төрагасы да катышкан. Аэропортубуз 65-жылдын картасы менен 346 гектар өткөн. 446 дегеним, ошонун 52 гектар эле аэропорттун өзү. Эски карта менен алып караганда бул эле берип болмокпуз аэропортту. Алдан тышкары 390 гектарыбыз мына жерге иштеткени калды. Фондтук бар ушу жерлери. Алдан тышкары мына артыбызда жогоруда Жетиген айыл бар. Ақтөбе деген айылыбыз бар, алдардагы статус алды, приграничный деген, ал жерден бизге 75 гектар жер өттү. Кербен шаарында 27 миңдей тургун жашайт. Жыл башынан бери аталган калага 37 миллион сомдон ашык инвестиция тартылган. 6 жаңы ишкана, 17 жаңы жумуш орunu түзүлгөн. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Жалал Абад облусу.